Бул төртүнчүсү негизи ортодо бир уулум жок болуп калган. Эмне болду балаңа? Авария болуп кеткенбиз 7 айлыгында. Мен баламды жоготкондон кийин эч ким түбөлүктүү эмес экенин ошондо түшүнгөмүн да. Эми жийлетем. Тахмина келип мени ыйлатып кетти. Ошон үчүн күчтүү айым турбайсыңбы? Көрсө айылда чынындап таланттуу адамдар көп экен. 43 000 катталуучудан азыр 133 000 аз эле убакыттын ичинде топтолуп iPhone 17-ни алдыңбы? Телефонум жок, меники эме эле Redmi телефон. Ошентип анан iPhone алып берди. Анан тартып баштадым ананчы. Негативдер жөнүндө сүйлөшөлүчү. Кандай сөздөр болду? Мен акцентиме көбүрөөк эме келет. Эми биз ушунча чоңоюп калганбыз, биз жакта бардыгы эле ушундай сүйлөйт. Эми туура сүйлөгөнгө аракет кылышым керек экен деп калдым. Ичибизде мынтип калышыбыз керек экен. Буюрса сен дагы мендей ылайым видео тартып кал. Ийгиликтүү миллион просмотр алып кал. Ушул айылдын блогерлерине мен ушунчалык жүрөгүм менен азыр ар бирин кучактап ушундай колдогум келип аткан сезимдемин да. Кыргызстан айымдары. Чындыгында бул биздин маегибиз бир гана айымдар үчүн эмес. Эмнегедир биз айымдарды эле тартып жатат экенбиз. Азыр ойлонуп көрсөм, эми керектүү дагы бир ушундай темада мырзаларды чакыра алып атабыз. Себеп дегенде биздин маекти Кыргызстандын айымдары, Кыргызстандын ичиндеги үй бүлөлөр. Негизи эле бул маек көптөгөн жылдар бою бир инсайттардын топтому бойдон калсын деп тилейбиз. Кыргызстан айымдары аталышындагы биздин каналыбыз көптөгөн үй бүлөлөргө мотивация берет деп ишенебиз. Өзгөчө жаңы бир тармакка аттанып жаткан блогерликке, өзүмдүн подкастымды ачсам, бир чоң маареке уюштурсам дегендерге аябай жакшы шык берет. Анткени бүгүнкү биздин темабыз жөнөкөй эле айымдан кантип атактуу блогер 5 күндүн ичинде болуу сырлары деп аталмакчы. Бүгүнкү коногум жакын арадан бери эле таанышкан Тахмина Муратбек кызы. Тахмина, кош келдиң биздин студиябызга. Рахмат чоң. Бүгүн сизге алганча келдим. Негизи гүлдү мен беришим керек эле. Мен бирок бердим гүл. Ооба, сиз бердиңиз, эми менен. Караңыздарчы. Жашоо өзү ушундай. Эмнени берсең ошону аласың дейт. Тахминага гүл бердим, Тахмина мага гүл берди. Тахмина болсо бир ушундай сонун катталуучуларды эңсеп калып койгон экен. 100 000 катталуучу болгондо iPhone 17 жолдошум алып берет деп ниет койгон экен. 43 000 катталуучудан азыр 133 000 аз эле убакыттын ичинде топтолуп iPhone 17-ни алдыңбы? Алдым. Айтор, микрофон толугу менен сенде. Башынан баштап өзүң тууралуу айтып берсең. Рахмат чоң чакырганыңызга. Кече келгенде эле сыйларыңызды көрүп кеткенмин. Дагы келип мынтип отурабыз. Чоң рахмат. Эми бардык нерсеге бир нерсе себепчи болбосо болбойт экен. Сиздин аркаңыздан ушунча эл таанып, көчөдө сүрөткө түшүп, аэропортко кирсем бардыгы сүрөткө түшүп, адам жаман эме кылып атышат, неудобный кылып атышат. Мен эми айылдан чыкпай эле жүргөнгө бул нерсеге көнүш кыйыныраак экен. Өзүмдү кулат сезип эле көчөдө тартып эле сүрөткө түшсөчү. Жакшы бардыгы. Жакшы. Азыр. Тахмина 24 жаштасың. 2 уулдун, 3 уулдун. Азыр 2 уулум бар. Үчүнчүсүн күтүп атабыз. Бул төртүнчүсү, негизи ортодо бир уулум жок болуп калган. Азыр бул төртүнчүсү да. 3 уулум бар десең, мен ошол 3 уулум бар деп эсептен чыгаргым келбей эле айтерим ошончу. Жаным, тесе. Эне деген эч качан эсептен чыгарбайт. 9 ай бою жүрөгүнүн астында көтөрүп жүргөн бала эненин жүрөгүндө өмүр бою калат. Өмүр бою калат. Мен билбептирмин, негедир дайым эле сени 3 уулдун баласы деп таныштырып жүрө берейин, ошентип эле. Ооба, ошо арадан кемитким келбейт да, бир мондан эмесин ордуарда элечи. Азыр 4-сүн күтүп атабыз. Азыр 4-сү. Канча ай болуп калды? 6 ай болуп калды окшойт. Кечеги ызычуу болуп утуп калдым делечи. Анализдерим бар эле, олорду эле унутуп калдым.
Кызыл түс болуп турганынан гендер пати болуп атат окшойт бул жерде. Кыз болот окшойт, Өзүм деле билбейм. Негизи сиз чакырышайын деле туулган күнүмдү кичине жакындарым менен гендер пати кылсам деп аттым эле, бирок азыр кайра бул оюман кайтып кеттим. Аман эсен төрөлсүн, эң негизгиси. Эмне болду балаңа? Эме авария болуп кеткенбиз 7 айлыгында. 4 жыл болуп калды. Ортодогу балам эле да. Андан бери 4 жыл өтүп кетти уже. Каяктан келет элеңер? Шаардан айылга такси менен чыгып кетип атып, ушундай болуп кеткен. Колумда эле чарчап калган. Канча ай эле? 7 айлык эле. 7 ай болуп көзгө көрүнүп, кылыктары отуруп калган. Нурдан периште катары жашооңорго келип, ал да болсо өзүнүн бир миссиясын аткарып, ал дагы болсо жашоого сени чоңойтсо керек. Жашоого сага чоң бир жакшы нерселер калтырып кетти болуш керек. Ошондой болду. Өзүңө кандай ошондон бир нерсе алып калдың? Мен баламды жоготкондон кийин эч ким түбөлүктүү эмес экенин ошондо түшүнгөмүн да. Кече эле жаныбызда жүргөн адам таппай, иш жактан таппай калганда, анан эч ким түбөлүктүү калып кетпейт, баардык нерсе калышын ошондо түшүнгөмүн. Анан азыр билбейм, балдарымдын өмүрүн эле тилейм. Ошондой эме сезим болуп калат экен, бирөөнү жоготуштан коркуп калат экенсиң. Анан колумда болгон үчүн дагы көбүрөөк эме болуп калды да мангачы. Кыйыныраак болуп калды. Колумда чарчап калганда, больницага кетип атып, колумда чарчап калган, ошодон унутуш кыйын болуп, бирок кийин аркасынан дагы төрөдүм. Бирок бирөөнүн ордун бирөө баспагайт дегендей, ошон үчүн бирөөлөр обу жок деши мүмкүн, бирок 3 жыл деп эми кемситким келбейт араданчы. Бир дагы Тахмина келип мени ыйлатып кетти. Мен азыр өзүбүздүн авариябызды кичине эстеп кеттим да. Ошол күндөн баары заман калганга шүгүр дейм. Ошондой экен. Балким ким билет эле. Мен корком, одан кийин эмелерге, таксилерге дагы чыкпай кыйла жүргөм. Күйөөм алыс болсо деле өзү алып барып келип аткан. Азыр жакшы. Ошон үчүн күчтүү айым турбайсыңбы? Ыйлабайм, бирок менчи. Ыйлаба. Мен ошо ыйлайм. Ыйлаба, мен эмнегедир өзүмдүн ушул авария болгон күндөрдү эстеп кеттим. Мен дагы 3 кызымдын баардыгы тең көз алдымда болуп, 3 кызымдын өмүрүн эле тилеп калган күндөрүм болгон. Бирок баардык нерседен мен шүгүр келтирем. Баягы сабак деп да айтпайм. Баардык нерседен мен эмнени билем? Бир гана Аллахка болгон мактоолор, шүгүрчүлүк. Мына жашоону алдыга гана алып кете беришибиз керек экен. Себеп дегенде артынан дагы жакшылыктар болот демекчи, дагы уулду болуп турсун. Азыр дагы мына Аллах берүүчү. Аман эсен көз жоруп ал. Биз болсо позитивдүү көздөй кетелик кичине. Мен дагы азыр подкасттардын баардыгынан баш тартып жүрөм. Маек бергим келбей жүрөт. Себеп дегенде эмнегедир акыркы күндөрү ыйлак болуп кеттим да. Азыр Инстаграмда деген көп келиндер бай сени аркаң менен туураган жакшы нерсе, бул сүннөт. Адамдын бир ийгиликке жеткен жолун көрүп, ошону мен да туурап, мен да ошондой болоюнчу деген бул кандай жакшы нерсе. Сага болгон көз караштары түз. Көптөгөн айымдардын баардыгыныкы түз. Анан мен ошол көрүп аябай неметем да, кандай биздин айымдар күчтүү дейм. Кандай ошо айылда жүрүп, бирөөсү өрдөк бакса, бирөөсү жөн гана уйларына суу берип, кыктардан, көңдөрдөн көң жасап, кышкыга дайынданып, ошондо да тарсылдап күлүп жайнап жүрүшөт деп. Мен жаңы эле жолдо келатта бир блогер келин мага видео тарткан экен, көрүп бир эле ыйлап алгам. Неге ыйлак болуп баратам билбейм. Мен өзү негизи көп нерсе ыйлатчу эмес, көптөн 10 жылдан бери ыйлабай жүрүп, жашым бар толуп калса керек. Анан ошо блогер айымдарыбыз аябай күчтүү экен да. Бирөө айтат, мен сүйлөгөндөн уялчу элем, өзүмдүн үнүмдү уккандан уялчу элем дейт. Ушу Анжелика эжегиме рахмат дейт, ушундай челлендж ачып коюп. Мен азыр келиндердин баарын чогултуп атпаймынбы Кыргызстанда? Чогултуп бир келиндер проектин жасайын деп атам. Буга чейин бактылуу айым болуп келсе, Тахминанын аркасы менен проект башталып атат. Бул проекттин жүзү албетте Тахмина. Мындай болсо Аллах Таала мындайына жазып койгон экен, экөөбүздүн тааныштыгыбыздан башка да айымдар сонун мотивация алат деп. Анан чындап бир келин
ушундай көз жаш ала тургандай историясын айтыптыр да. Башынан өткөндөрүн, ушундай кыйналгандарын, чет өлкөгө барып кандай бир азаптын аркасынан ийгиликке жеткен, анан мен да өзүмдү ийгиликтүү айым, өзүмдү сезем, ошондуктан мен жолугушууга барышым керек дейт. Сен айтсаң, эмне түрткү болду, кантип ушул өзүңдүн блогердик Инстаграмдагы бир жашооңду баштадың, каршылыктар болдубу үй бүлө тарабынан, себеби эми ош тарапта эле эмес, Кыргызстан боюнча биздин менталитетте баягы келинди тыйып туруу бар, келин эмес кызды деле тыйып турабыз. Жолдошуңдун көз карашы дароо эле макул болуп кеттиби, же койчу чайыңды кайнатып эле кириңди жуу болду, бак өтпөйм мен сени деп койгон да эркектер бар. Толугу менен мен шашпай айтып бермен деп отурайын. Бул мен негизи видео тартканга кичинекей кезимден эле кызыгам да, анан телефонумда простой экрандары эме болгон маалда деле тартат элем. Жайлоодо жүргөндө, негизи турмушка чыккандан бери жайлоого чыгабыз, ушу бизде ушул жашоодо баягы көргөзүп аткан эле жашоо. Анан тартып тиктокторго киргизгенимде рекке кетип калат эле, анан күйөөм өчүр деп туруп өчүрүп салган күндөр болгон. Мындай блог баштайм деп, Инстаграмдан баштайм деп баштап туруп дагы полный өчүрүп тазалап турган маалдар болгон. Анан жакшына сурандым отургузуп алып же бир 4 видео киргизсем 4 видео тең эмеге рекке кетип 5000 подписчик келди окшойт. Эмеге актуальный ошо бардыгына чыгып кетти, чыгып кетти. Рекомендацияга десең, рекомендацияга түшүп кеткен турбай. Анан блог баштайын десем мынабай койду. Жок, болбойт деп. Биздин менталитет ошондой да. Анан сурандым отуруп алып, алаксы иткем, эми үйдө отурасың, кечке 24кө жетип үйдө отурасың, ошо көргөзүп аткан эле иш. Анан ара чородо гана айыл чыгып калса чыкпасаң, силердикиндей жашоо эмес да, биздечи айылдачы. Сизди көрүп алып кече таң калып барып алып айтып кете албай койдум кошуналарымачы. Анан майыл деди, кылган ишими гана киргизем дедим. Ашыкча нерсе болбойт десем, болуптур деди. Телефонум жок, меники эме эле Redmi телефон, күйөөмкү iPhone. Ал рейске кетет, ал рейске кетсе 6 күндө бир, 7 күндө бир, эми башка мамлекетке чыгып кетет да. Какта иштейт? Эме фура минет. Фура айдайт, жүк ташуучуна эме Кытайга каттайт, анан одон чыгып Өзбекстан кете берет да, жүк каяка чыкса. Эркектин жумушу кылат экен. Анан келгенде ошонун iPhone менен тартып алам. Кеткенде кайра эч нерсе жок, отуруп калам. Телефон простой да, жакшы тартпайт камера. Анан ошентип жүрүп iPhone алып берди. iPhone алып берип 17. Жок, одон мурункусундачы iPhone 11 алып берди. Анан тартып баштадым. Ананчы 43 000 катталуучу чогулду. Ошодон сизге чейин ушу бир 7 ай жакшы тартып баштадым эле. 6-7 ай. 7 айдын ичинде 43 000 топтоп турсуң. Азамат. Орто жолдо ошо телефонум жок, чыкпай калдым кыйла убакыт. Анан кече телефонум дагы бузула баштады, камерасы, короче, репост кылгандан кийин катып калыптыр. Катып иштебей мен эме айылга эле таштап келдим да телефонумчу. Телефонум жок эле келдим бияка. Баргандан кийин эле өзү Кытайдан бир тууган кайнэжелериме, эжелериме чалып, дайындап алып бергиле деп, анан iPhone 17 өзү алып берди. iPhone 17 болду. Калды. Берчи азаматсың. Өзү дайындап алып бергиле, телефону катып атат экен, буга керек экен деп азыр колдойт. Баягы рилске өтөлүк да. Анжеликанын кызы эле 18ге чыккандан эле эле баардык 17ге кирип тура эле калып аткандай дегендей. Каяктан идея келди? Мындай сөздөрдүн эле өзү эле келе берет окшойт. Акындай эле берем, мен талантың бар окшойт да. Мен баягы азыркы келиндер белгилеп мени көрүп коңчу деп атышат го. Бирок мен оюма келген да жок, сизди көрөт деген деле ой келген жок. Ачсам эле чыгат да. Эми бул дегенде кандай ичкүйдүүлүк эмес, баягы жакшы жагынан неме коесуң, канча-канча ошондой нерсе болду. 18 жашында биз эмне кылып жүрдүк экен деген ойлор келди. Биздин туулган күндөрдө даже букетти эле эми келиндер да ошондой да. Анан ошодон улам эле жөн эле отуруп эле сүйлөп койдум эле. Түйүлүп аткан манты. Сенин туулган күнүң урматына бүгүн манты жейбиз деп коет. Бүгүн сенин туулган күнүң беле деп кечиргенде эстеп калышат го, ошондой. Ооба. Ошондой эле болот. Анан ошодон улам эле жөн эле сүйлөп койдум эле. Сизди белгилеген деле жокмун. Саарылап турсам эле дагы телефонум катып калды. Мен уйкум келбей бир түн жарымда отуруп кете отуруп анан Инстаграмга колум бошойт. Күндүз өзүң көрдүң го, такыр телефонго кирбейт экенминби? Бир карап коем, тамак жегенге убактым келбейт. Анан минут эле карасам эле ошондой видео келип калды. Анан мен мурун мындай видеолорго көңүл бурчу эмесмин да, эмнедир билбейм. Анан эми Аллах Таала жүрөккө салып койду окшойт. Карап аягына чейин көрүп аябай күлдүм. Аябай күлүп, калган видеолоңду көргөн да жокмун, билген да жокмун. Анан репост кылып эле жазып койдум. Анан эртеси күнү
аябай реакция көбөйүп баштады. Менин комментарийлерим элдер лайк коюп канча миң 12.000 канча болуп кеткен жөн эле комментарийге. Бирок эмнегедир ушунчалык сени көрүп мен 18 жашымда албаган гүлдү жок дегенде 28 жашымда алсам экен дегенде чын ниети менен эле сага гүл бердиргим келди. Ошол 29 декабрда 28 жашка Тахмина толуп жатат. Ой, 24 жашка. Эмнеге 28 мага келип калды? 28 дагы келе мында да Коя тургула 28 дегенде чоң той берет окшойбуз. 24 жашка чыгаарын мен билген эмесмин, бирок мага минтип айтты 29 декабрда туулган күнүм деди. Ошондон кийин номерин калтырып кой, сен менен байланышып 29-да жөн гана гүл берип жиберейин дегем. Жолуга турган ойдо эле жок болчу. Менде аябай бир оштон сонун бир роза заказ кылайын дегем. Мен кылам аны. Анан ошентип эмнегедир 28-инде мен эмеге коюп коюп турмун. Баягы будильникке заметкага унутуп койбойн сени деп. Сага айттым, мага айтып тур депчи. Анан ошонткөндөн кийин эле эмнегедир ушул косметикам келип калды. Анжелика брендтен карап эле анан бул кандай айымдар үчүн чыгарылган бренд косметика деп менден продюсерлер баягы командам сураганда айттым. Жөнөкөй карапайым эле бир мындай айылда мектепте мугалимдер мындай бири-бирине шоколаддын ордуна мындай белекке бере турган комплимент катары бир крем умывашка болду. Жөнөкөй бир айымды таппайлыкпы видеого тартканга десем эле менеджер кызым айтты. Кечөө Тахмина деген кызды репост кылып турсуз го, ошол рекламага туура келет экен, чакырыңызчы деди да. Анан бир сүйлөшүп көрчү дегем. Бүттү. Бирок сени Бишкекке учуп келет. Келгенде дагы моундай бир сонун болуп кетет деп биз билген жокпуз. Анан кийин эле мен эртеси күнү отурсам, Тахмина Бишкекке учуп келди. Сизди күтүп атат. Чуркап кеттим. Жолдун кайсы гүлдүн эмне цветочныйга токтодум эсимде жок. Бара калды. Анан калган видеону өзүңүздөр Инстаграмдан көрдүңүздөр. Биз жолуктук. Тахмина ушунчалык жөнөкөй уялып, мага бир баштык курут алып кел. Аны жеп атабыз дагы деле. Ошондон биздин ошол достугубуз, мамилебиз ошол күндөн тарта келе жатат. Анан калганын баарын өзүңүздөр Инстаграмдан көрдүңүздөр. Кыздар мага жыл мыктысын уюштуруучулар келип калып, мен блогерлерге сыйлык барбы деп ага чейин бир кыялын сурадым. Тахмина кандай кыялың бар десем, биз трансформациялык оюн ойнодук. Айым бренд трансформациялык оюнуна жөн эле кошулуп калды. Ошол күнү запистерим бар эле бизнесмендер менен. Анан эмнегедир ошондой чоң бир оборотто жүргөн мыктылар менен Тахминаны ойнотоюнчу деп киргиздик. Тахмина дароо эле жеке бренд боюнча 8, бул 1ден 8ге чейинки балл, 8 деген балл түштү. Бул кандай адамдарга түшөт? Бул өзүнө ишенген, эл эмне дейт дегенди чийип койгон, жашоого точно эмнени билген адамдарда. Көп адамдар ошого жете албай жүрбөйбү бүгүнкү күндө? Коркуу сезим жеңип кетет да. Мени эме жаныңызда жүргөн кыз мына жерде күтүп отуруп турсаң болот деди. Кийин эле үндөрүңөр чыгып көрөйүнчү деп эле кирдим. Анан сиз отур деп эле кошулуп калдым го. Карасам олор миллиондорду сүйлөп атат. Мен бир тыйыным жок десеңиз. Бирок кошулуп до конца ойнодум акырына чейин. Ол оюнду негизи баягы блогерлердин эме историяларынан көрөт элем да, баягы эмесинен көрүп мындай кызыгып коет элем. Биздин айылдагы келиндерге керек нерсе экен деп калдым. Биз жашоонучу мындай эме кылыш эмес болчу, паска тебиш эмес, акна эмес. Реалдуу жашоо жөнүндө сүйлөшөлүчү. Немеде айылдачы бизде кол коңшуң бар, алыс жакка чыкпайсың. Мисалы сиз кечке канча адамга жолугасыз, бизде ондой нерсе жок. Көрүшсүң, ара чороодо отуруш деген нерсе деле көрүшөбүз да. Анан бирөө келип арманын айтып кетет, кайненем мынтты эле деп, бири келип кайнатам мынтты, анан күйөөм мынтты, ушундай проблема болуп, уже биз ошентип калыппыз да. Сизге жолугуп кеткенден кийин анан баягы аялдарды дагы эме трансформация ойнотконбуз. Ошончо кызды көрдүм го. Ошолор менен биракта турганда сүйлөштүм. Балаңыз барбы, күйөөңүз барбы? Күйөөңүз иштей бердейби деп эми ушундай нерселерди. Анан Кыргызстанда иштейм деген аялдар көп эле экен го деп анан мына жагым өзгөрдү да. Мен болсом баягы келин кесек, жора жолдошторду эми бирдей жашоо да биздечи. Ошолор менен жүрүп, ошол нерсени гана көрүп калыппын деп ойлоп калдым. Адам өстүрүш үчүн ошо трансформацияны ойнош керек экен. Анан айттым, баягы бир кайнежем бар, ушундай иш баштап 2-3 жылдан бери иштеп келатат. Сиз барың Бишкекке. Барып ошол оюнду үйрөнүп келип бизге ойнотосуңар келиндерге дедим. Кызыккан боюнча калган. Келсин. Биз азыр жай мезгилин күтүп атабыз. Кичине күн жылыса мен Ош тарапты Баккен, сиздин жериңизге Кара Сууга барабыз. Тахмина Оштун Кара Суусунан болот. Кара Суу өтө чоң, аябай бир область деп койсок дагы болот да. Чоң өтө. Анан көп
бизнестеги айымдар баягы негедир Инстаграмда баягы успешный успех деп коет да, только жакшы жагын көрсөтүшөт. Ийгиликтүү эле жагын көрсөтөт. Укмуш бир нерсе сатып алып аткандарын, укмуш жаңы машина алып аткандарын, анан бриллиант тагып аткандарын, анан укмуш жашоо болуп кетип атпайбы? Бирок ушул айылдын блогерлерине мен ушунчалык жүрөгүм менен азыр ар бирин кучактап ушундай колдогум келип аткан сезимдемин да. Себеби силер ошондой бир агзырык иллюзия жашоону талкалап салдыңар. Азаматсыңар. Силер мынаңар менен мактансаңар, биз азыр мондай малдын богун чыгарып туруп, эшиктин алдында балдарды тыпыйда кийинтип туруп, өзүбүз болсо жанагындай шатысы жок крышага чыгып кетип барып туруп, малдарыбызды сүйрөп алып туруп, тарсылдаган биздин ушундай ийгилигибизди көрсөткүбүз келет деген бир башкача бир моундай волна деп коет го, толкун башталып кетти Кыргызстанда. Эмнегедир ошондой болду же мага эле сонун келип болуп атат атат деп коем да. Сону мага жагып атат. Биз чарчап турбуз моундай кооз сөздөрдөн, кооз картиналардан, анпакинг тыкы картия таккан, кереги жок. Жөн эле мына Шакегим сага белеке, так ал, анда мен сизге мынандай каймагымды берейин дегендей эле жашоо сонун болуп атат да. Сезип атасыңбы? Мен билбейм, мен монтип күчүп жүрөм, бир жумадан бери жыргап жүрөм. Ошондо азыр 150 отметка менде турат, бардыгы репост каалап жатат. Анан кимисин көрүп калсам, лайк коюп коюп атам, алар болсо кайра ыйлап сторис чыгарып атат. Мени көрдү. Ушундай сонун эмоция берерибизди мен билбептирмин. Кечириңиздер. Микроблогер дейбизби сиздерди же жөн эле супер блогер дейбизби? Жөн эле сиздер Кыргызстандан айымсыздар. Сиздер күчтүү айымсыздар. Ушуга чейин канча миллион подписчиктер топтоп, мындай кичине короналарды кийип, кээ бир репостторго биз мындай ачык эле айтайын, акча сурайбыз. Мындай подкасттарга мен акча алам. Себеп дегенде, баягы ушундай деңгээлге жеткенге чейинки кандай кыйынчылыктар бар экенин силер түшүнүп атасыңар азыр. Канчалаган негатив жазылат, аны көтөрөсүң. Мен ошого үйрөнбөй атам да. Негативдер жөнүндө сүйлөшөлүкчү. Кандай сөздөр болду? Менде биринчи эмеде кыргыз тилин тандоо үчүн бирди басыңыз деген нерселер чыгат да мендечи. Менин акцентиме көбүрөөк эме келет. Эми биз ушинтип чоңоюп калганбыз, биз жакта бардыгы эле ушундай сүйлөйт. Эми туура сүйлөгөнгө аракет кылышым керек экен деп калдым. Биз эми ушинтип үйрөнүп калганбыз да үйдө делечи. Апам мисалы помидорду памилдари дейт эле, мисалы да капустаны карам деп айтып, эми ошондо көрсөң ошентип калат экенсиң. Азыр мен жүгөрүнү дүмбүл дейт, мака дейбиз. Мака. Дүмбүл каякта айтылат? Дүмбүл ол кичинекей багы. Баласы эми кичинекей. Жүгөрүнүн. Макка. Жүгөрүнүн макка дейт. Ошондой үйрөнүп калганбыз. Азыр менин балдарым деле мындай карасам, баягы анча-мынча киргизгенде балдарың дагы өзүңө окшоп сүйлөйт экен дейт да. Мен сен ушундай сүйлөшөт да балдарым делечи. Анан ойлоп калдым, бирок өзү негизи диалект жакшы деп айтат. Кыргыз тил эжекем жазды жакшы, бул нерсе тилдин өнүгүшүнө деп түшүнбөгөн адам көп экен да. Эми бизде өзбектер менен аралашып жашап, ошолордун тилиндей, мисалы Баткенге барсаң, тажиктер менен аралашып жүрүп эде-педе деп ошентип сүйлөп калышкан. Бияктан эми Казакстанга жакындыктар тыр деп ошентип сүйлөшөт го. Эми буну түшүнбөгөн адам көп экен. Мунун эч уяты жок. Мен деле байкасаңыз, мындай аябай диалекттерди кошулуп кетет. Кааласам да, себеп дегенде ким менен көбүрөөк сүйлөшсөң, ошондой сүйлөп калат экенсиң да. Мен тахмина келгенден баштап, кандайсың, жакшысың, Россия 29-ын күтөбүз, мындай десем эле, сиз эмне оштуксузбу дейт да. Андан кийин айттым, жок, ким менен көп жүрсөң, ошого мындай кирип кетет экенсиң да, бат элечи. Менде негатив деле жок, Кудайга шүгүр. Ошол тилим эле. Мисалы үчүн, орус улутунда менин курбуларым бар да, такыр кыргызчаны түшүнбөгөн. Алар менен бир жумалап орусча сүйлөп калсам, тим эле орусчам укмуш болуп, анан кыргызча акцент сүйлөшүп калгандай эле. Ким менен көбүрөөк жүрүп, ким кошунан көбүрөөк болсо, ошонун диалектиси менен кичине аралашып кетет экен. Бирок баары бир нукура кыргыз таза тилин дагы сүйлөп, аны өстүрүү, өнүктүрүү бул биздин дагы бир өзүбүздүн баалуулугубуз деп билишибиз керек деп ойлойм. Эми ошончо эл көрүп аткандан кийин, анан балдарым дагы ошентип сүйлөп аткандан кийин мына бир эки эже жазды да, балдарың дагы өзүң окшош сүйлөйт экен десе, анан түшүнүп атам менчи. Чындап эле деп. Мына катталуучуларың 100 миңге көбөйдү турган жерден. Анан ошончо ой болот, ошончо сын болот. Эми алардын баарын туура кабыл ал. Сынба, күчтүү бол. Аябай эле мындай биз күчтүү деп кое беребиз негизичи. Бул деген кабыл алуу, сабырдуулук деген эле нерсе экен. Адамдын канчалык ой жүгүртүүсү менен түшүнүгү бийик болгон сайын, ал мындай нерселерден өзүнө жакшы мотивация алат.
ооба. Демек ушундай болуп атат. Макул, аягында мындай кылып коеюн. Мындай болсо мейли деп көл адам болуш керек. Мындай көл адам деп болуш керек да. Көлдөй терең. Саламатсыздарбы? Биз көптөн бери күтүп аткан маалыматты берүүгө даярбыз. Ооба, биздин Аманат Инвестке чалыңыздар, келиңиздер дагы 7 жылга чейин эч кандай баштапкы төлөмү жок. Айына болгону 30 миң, 40 миң, 50 миң, 60 миңге чейин сиздин алган квадратурага жараша акчаны төлөп үйлүү болсоңуздар болот. Анда эмесе кош келиңиздер жана ошондой эле биздин офис аркылуу, Аманат Инвест аркылуу эгерде сиздер үй алсаңыздар, сиздерге жагымдуу сонун сюрприздерди биздин менеджерлер маалымат берип айтмакчы. Кош келиңиздер. Кечегиде ошо көлдүк бир эже реклама берген да, анан кийин менеджерим жазат, чалат деди. Чалды, мен сүйлөштүм, бир да сөзүн түшүнбөптүр да. Мынаңыз не деп атат, өзүңүз эле сүйлөшүкчү, бир да сөзүн түшүнбөдүм дептир. Анан уялып кеттим. Бул нерсени туура кабыл алыш керек. Мен атайлап эле түшүндүрүп аткан болчумун дедиңби? ооба, мен атайлап унуткен жокмун. Негизи тарбия ошондой, башынан баштап ушинтип сүйлөп калганбыз. Турласа болот. Ооба. Бардык Он эле күн Бишкекте таралып кеткен эмес. Ага. Бардык акырындан секин кете беребиз. Биз жолго түшөбүз. Бирок тахмин айтсаң, биз мына көрүп атабыз го, блогерлердин арасында түрдүү товар саткандары бар. Блогерликти аля жоктон ачкандары бар. Аля жок дегенде кандай? Иш үчүн деп. Баягы акча табыш керек, оокат кылыш керек да. Бирөөлөр болсо деген баягы ажырашкандан кийин мурунку кайын бир нерсени доказывать этем, тастыктайм, укмуш болуп кеттим дейт экен. Мага жеке бренд боюнча көптөр ар кандай запрос менен келет. Бирок эмнегедир айланып келип, бала чактан бери келе жаткан кыялым бул телевизорго чыгуу, ырдоо болчу. Анан ошону акырын блогерликтен баштайм дегендер. Сенин кыялың кандай эле кичинекей кезиңде? Менде деле ошондой эле. Элестетет элем, бар эле? ушинтип эме да, чынап эле Кудай жүрөгүңө салып коет экен. Ушинтип интервью берип аткандарымды элестетип өзүм менен өзүм сүйлөшүп эле отуруп алып элечи. Биз талаада койбага мындай кезүү деп коет биздечи. Ооба, кезүү. Ошо чыкканда өзүң менен өзүң сүйлөшүп кетишке жүрө берет элең. Болот экен бул нерсе. Микрофон кылып ооба, ошентип элестетип, ырдап. Анан Талант Анарбаев менин жирдешим Аяштан болот да. Мен 6-7ге чыкканымда кызыңы сахнага алып чыгайын деп үйдөгүлөрдөн сураганда үйдөгүлөр бербей койгон экен. Мен ырдаганды жакшы көрүп ырдап койсом, ырдасам анан сахнага алып чыгам деген экен. Ынабай коюшкан экен үйдөгүлөрчү. Анан кийин чоңоюп алып айтат элем, неге ошондо жөнөтпөдүңөр дейт элем. Биягынан буйрук болгон экен. Анан турмушка кандай чыгып калат? Мына жолдошу бул жакта азыр күтүп атат. Ушунчалык колдоп, татынакай, атай жөнөкөй жолдошуң бар экен. Ооба. Мен турмушка 16 жашымда чыккам. Жаным десе. Күйөөм өзү 19да эле. Мен 9ду бүтүп окубай койгонмун. Анан ошодон эрте турмушка чыгып кетип, түшүнбөй эле ошо балалыгым менен кошуп эле жашоомуланып эле бири-бирибиз менен азыр мындай да, бири-бирибизсиз эме кылып калганбыз, жашап чоң элдер ажырашып кете турган деңгээлде уруш болот го, үй бүлөдө. Элдер ошол нерсеге бизде андай болбойт. Эгиздик ойлоп. Ошондой болуп калат экен. Жарым саатта эле жарашып алабыз. Катты уруш болсо деле уруша албайбыз, онтип делечи экөөбүз. Үйлөнөм деп кандай айтты сунушун? Биз мектепте чогуу окуганбыз да, ошол маалда эле сүйлөшүп, мен 7-классымда, бул 10-классында ошондойдо сүйлөшүп, анан кийин 9 бүтүп окубай бир айылдан, бир жерден. Наркы үйдөн берки үйгө эле турмушка чыгып алгам. Жакын эле бассам 20 мүнөттө жетем үйүмө. Анан ошондой эрте турмуш курганбыз. 17-inde биринчи баламды төрөгөм. Азыр 2-класста окуйт. Чоң балам өзүбүз менен тең болоюн деп калды. Чоңойгон сайын ушу менин балама деп коюп эле жүрөбүз. Жаш татынакай кайнене бол. Ооба, Кудай кааласа. Ошо экинчи балам жоготкондо деле биз жаш элек, мындай азыр ойлосом туруштук берип коюппуз баардыгына дейм. Ошо эрте турмушка чыккам. Барып алып анан ошол жерден камыр жайганды үйрөндүм, ошол жерге барып нан жапканды үйрөндүм. Ошо балалыгым ошо үйдө өтүп, азыр ол үйдөн алыс эме үйүмө барып жата албай калгам азырчы. Бир күнгө да барып жатып келбейм, 4 күнүмө барыпчы. Ошол жерде чоңойгондой эле сезим бар да менде. Үйдөгү баягы мал чарбачылык тууралуу сүйлөшөлүчү. Канча уюң бар, канча тоо, короз дегендей. Азыр мен кайната кайненем бөлөк турушат. Негизи биз кичинекей чоң эшикте турабыз негизи. Анан атамдын ишине байланыштуу бизде чөл деп коет, чөлдө турушат, ысык жакта. Биз жакта көп карлар жашар бетсе, биздики 300 метр бийик, давлениясы барлар жашай албайт. Анан суу Кайка жашашат азыр? чөлдө, Кайрагаш деген жерде жашашат. Эми ысыгыраак да, бизге караганда кар жок. Бир конок барып келишим керек экен, бул жерди көргүм келип атат. Биз жакта азыр ушул турушта тизеден кар да, суук. Ошон үчүн көп чоң адамдар жашабайт.
биз жакта давлениялары көтөрүлүп бийик болгон үчүн анан кайнатамдар бөлөк турушат, бирок жайындасы келип анан азыр деле 2-3 күн сайын келип кабар алып неберелерине ошентип турат. Күйөөм болсо Кытайга каттайт. Анан мен 2 балам менен өзүм жалгыз эле калам үйдө. Жана уйларды айтып бербейсиңби, звездаларды? Өзүм карайм кечке ошолорго Канча уй? сүйлөп атып, 5 уйубуз бар. 5 уйду карайсың, дагы эмне Ойлор жаныбар бар? жылкыларыбыз бар, 7-8 жылкыбыз бар. Канчасын сайсың өзүң? Бардыгын эле өзүм Беш уй колумда сайсың. бардыгы мен ошолорго чапмын үйдөчү. Сүттү эмне кылабыз? Неме тартам жайы менен. Тартып каймак кылып сатып, бизнес ол жайда мен болуп кетем жайда. Анан кышта иш жок, карайбыз. Шаардан үй алганбыз. Ниет кылып быйыл алдык, 3 жылдан бүтөт. Акчасын азыр не ипотека кылып төлөп атабыз да. Күйөөм ол жагын төлөйт. Жок дегенде ушу жагынан жардам болсун. Эртең ремонтуна келгенде дагы чакан акча кетеби? Бир сатып, бир ремонт кылабыз деп койготом азыр. Тырышып. Эми буюрса блогерликти туура жакшы алып кетсең, бул жакта кечээкү трансформациялык оюндан көргөндөй эле монетизация деген нерселер бар да. Бул монетизация жасаган контенттериңен туура сатууларды, туура жарнамаларды алуу. Сен дагы стористер тартып атасың. Мен аябай таң калдым. Мен сторис 500 сомбу? 500 аркылуу түшүрүп бер дегенде түшүрүп деле берип коюп. Канчага түшүрүп бересиң? Кыз көңүлүңүздөн чыгарып салып коюң деп коет элем анча-мынчадачы. Эң эле аз төлөгөн канча болду сториске? 200 сом салгандар деле болот эле. Эми мен билген жокмун да мындай болгонунчу. Анан кечээ барып алып, пост канча турат? Посту 2000 сом ошондой, анан 5000 сом деп эле ошол эң көбү 5000. Азыр канча болуп калды? Азыр көтөрүп кетти. Көтөрүп кетти. Аман Ибраев советин берип атып көтөрдү. Онто аригимди кое бербегин, аригим жазса эле дейт. Мен бирөөлөрдү бекер деле коюп коем да, коюп берчи десечи. Ондой кылбагын болбойт дедиле. Анан деп калдым. Ошо чоң адамдар советин берип атышат, ошолорду карап анан деп кеттим. 200 сомго бир сторисине акы алып аткан Тахмина бүгүнкү күндө бир сторисин 2000 сомго макулдугун эптеп гана берет. Скидка менен. Ошондуктан сторис 2000 сом, бир посту 15 миң, 20 миң, 15 миң, 20 миң сом кылалык. Эми сиздин ахват, статистика азыр жакшы болуп атат. Анан мага эмне жакты, Тахминанын жарнамасында жөн гана түздөн түз жарнамалабайт экен. Бир жарнамалаш үчүн ал жолуктарын тикесинен тургузат экен, аяка проводдорду салабы билбейм, көздөрүн көк кылып боеп, өзүн токко урдуруп титирейт экен, өзү боюнда бар десең. Анан алып келип туруп эле оштун борбордо түшүп калып эле, анан электротехника магазинди көздөй эле кирип кетет экен. Вот это реклама дедим. Бунун аркасында сиздер билбейсиздер канча сааттык эмгек. Бул видеолорду сага ким тартып берет? Өзүм эле тартам. Кантип тартасың? Ушинтип эле. Келем лайфхактан штативим бар, ошону көрсөм сынып калган штатив бар. Балам ойноп сындап койгон. Штатив саткан магазиндер договор түзүп, бүт жабдыктарын бериңиздер. Лампа бүт бар керек. Анан эмеге шаарга барганда мен элдин көзүнчө жоголуп кеттим да, мен өзүм ошо малдарым эле кыйынмын десеңиз. Элдин алдына барганда мынасыз деп элдер тартып жүрөт го көчөдө, эч ошентип тартпайм. Жөн эле тартып койгомда үйгө барып алып сейрейм. Мынтип калдым мен кыздар кеткенден. Бул Инстаграмда эле өзүнүн ролун ойнойт окшойт. Жашоодо жөнөкөй, жоош, үн чыкпаган, соозолонгон кыз экен деп коем. Ошо мен үйдө эле кыйын экенмин деп калдым. Кечээ сизге келгенден кийин үйгө барып алып видеолорду көртөм да, тоогон үнүм чыкпайт го. Анан ошо көпчүлүк эме кыла бербейт окшойм. Базарларда деле элдерге окшоп тарта албайм да. Уялып кетем. Эми тарта берсең жарашат. Үйдө эле кыйын блогер болдуң. Блогерлерге уруксат. Өзүң тартасың. Өзүм тартам. Штативге коюп коюп, Штатив жок малында мындай дубал салдарга тикелеп коюп деле тарта берем. Өзүм эле наоборот. Эми буюрса мына блогерликке кирип атасың. Микрофон алып, бүт керектүүлөрүнүн баардыгын жазып алып, тизмеги менен бунун баарын өздөштүр деп мен айтат элем. Мен анда ошондо Тахминадан баягы арзан мезгилинде стористерин сатып алайынбы, же бүгүнкү күндөгү, же кийинки подписчиктер өскөндөн кийин экөөбүз 50 на 50 иштейбизби деп эле. Тамаша. Өзү буйрусун. Бирок 25 январь күнү Бишкекке борборго кайрадан чакырам. Себеп дегенде Тахмина экөөбүз келиндердин чоң фестивалын өткөрүп атабыз. Келиндер фестивали, марафону Жети областтын башын бириктирген келин блогерлердин чоң бир мындай чогулушу болот. Бугу ресторанында 25 январга каттоону акырындан баштадык. Кандай келиндер катышат, кандай келиндер негизи туура ошол контент алып барып атат. Мен бир гана ошол Тахмина менен акылдашам. Тахминанын чындыгынан
тажрыйбасы дагы ар бир видеосунда дагы өтө түпкү мындай маани менен туура тартылган. Сен деле билесиң да эми блогерлердин түрлөрү бар. Экөөбүз чогуу тандайбыз ал нерсени. Анан улуттук чыныгы биздин этникалык кийимдер менен болот. Кыргыз улуттук кийими менен белдемчилерди кийип алып, ал жакта баланы бешикке бөлөгөндөн баштап ошол эле умай эненин, келиндердин баягы насааты, кайненелердин насааты дегендей кайнене келин деген жакшы мамилелерге үлгү катары бир жакшы жаңы профессиялар менен дагы эксперттер менен эртең менен кечке чейин мен акысыз бир ушундай белек катары өзүм тандап алам, анан сабак берейин деп атам. Жакшы. Көп нерсеге үйрөтүп, айтып, бири-бириңер менен тааныштырып, мындайча айтканда келиндер армиясы болот, түзүлүп атат. Буга чейин келиндерди колдогон эч нерсе болгон эмес экен. Мен ойлоп көрсөмчү, азыр чыгып атышат, баардыгынын эле колунан баардык нерсе келет экен го. Бириси айтмакчы торт жасап аткан, бири дагы жоктон бар кылып 1 сомду 2 сомго кошуп үйдө отуруп эле тиричилик кылып аткандар көп экен да. Көчөсүн шыпырып калды. Кары кырып калышты. Сонунда. Анан негативдер одон көп көрө албайм. Антасың. Ар кимдин ичине жараша пейилине жараша берет Кудайчы. Ичибизде минтип калышыбыз керек экен. Буюрса сен дагы мендей ылайым видео тартып кал. Ийгиликтүү миллион просмотр алып кал деп коюшубуз керек да. Анткени баягы сеникиндей жыйынтыктарга жете албай аткан адам гана кичине ошондой туура эмес ойлорун айтат. Буюрса сен дагы бир кылган иштериңди туура түшүнүп жасап баштаганда сени түшүнүп баштайт, колдойт. Сөзсүз түрдө. Анда эмесе тахминанын биз келе турган күнүнө жараша дагы бир 5-6 ал убакытка чейин дагы Бишкекке бир жакшы тың келиндерди чакырабыз. Анан максатыбыз болсо ошол бир дагы ошол көңүл буруу болгон эмес экен. Буга чейин айылдагы блогер келиндерге ооба эми миллионниктер деп коет бизди, миллион подписчиктери барлар жөн эле баягы көңүл бурбай, маани бербей коюп жатышат десем деле болот азыркы күндө деле. Эмнегедир мен баягы Бактуулайым реалити долбоорун эстеп кеттим да. Мен да ошентип ошко барып, бир эжелер менен амандашып жүрбөдүм беле. Ошол эле нерсе болот. Оорукчан баласы бар болсо дагы ошого да мындай ыраазы болуп бизнес жасап аткан кыздарыбыз да көп экен. Алардын да тагдырларын көрүп бир аз ыйлап алам, мен көрсөтпөйм көп нерсеничи. Бирок ошол да мени мындай жерге түшүрүп, кичине шүгүр келтирет да. Көп нерселерден кээде чарчап калган мезгилде кайра мотивация алам. Мен кыргыз келиндеринен мотивация алам. Ошондой кылың, сиздин жүргөнүңүз бизге мотивация болот. Бизге эми бизде айылда отуруп алып кызык да силердин жашооңорчу. Не жеп атат, не ичип атат, каяка баратат. Биз кечке үйдө отуруп не кылабыз? Ишибизди кылып бүтүп карайбыз силерди. Ошол нерсе кызык. Азыр эми тескерисинче айылдагыларды карап калдык го. Азыр чыгып атышат баардыгы эле белгилегендерди анча-мынча көрүп бүтпөй калып атам мен делечи. Сизден бешбетер болуп эле. Көрсө айылда чынында таланттуу адамдар көп экен. Колдош керек мындай нерсеничи. Келиндер каралбай эле калып кетиптир, сиз айтмакчычы. Колунда ар кыл таланттар бар. Үйдө бала карап төрөп, кайра бала карап отура берип, буккандар ошончо экен. Көтөрүш керек. Келиндерди колдоп атканыбыздын дагы бир чоң максаты бул зордук зомбулукка каршы. Бул билинбегени менен көпчүлүк айымдарга биз ушунчалык ишеним берип атабыз да. Анан мен кечээ мурда күндө бир 2-3 жаңылык көрүп аябай көңүлүм ооруп калды. Кандай мен бир жардам бере алам дедим ушул эркек кишилердин аялды өлтүрүп, сабап, бир балдары менен чыркыратып бир кол көтөргөн кантип токтото алам деп аябай ойлондум. Анан бир эле нерсе жетишпейт экен. Бул айымдардын айымдарга болгон колдоосу. Кээде аялдар отуруп алып аялдарды жамандап коюшуп атат, тилдеп коюп атышат. Ошону токтотушубуз керек да. Сиз айткандай ошо негизи аял кишиден көп нерсечи. Мен баягы элдер биягына сүйлөсөм, мен тетирисине сүйлөп жаман көрүнгөн күндөрүм да болгон да. Баягы келин кызмат кылбаш керек, анан деген өзүнүн эле бир нерселерин түзүп алып эле эмне жагында кыйын болгондор толтура да. Даже видеолордо эле чыгып атат го, бир эжени көрүп алып өгүнү мындай ошону эмне чакырды экен деп таарынып кеттим. Кадимкидей келиндердин психологиясын бузат. Келин киши кызмат кылбаш керек, төрөп атабы болот ошо андай мындай. Тескерисинче кызмат кылыш керек. Апам айтмакчы, кызматтан эч ким өлбөйт. Колуңан келтабы кылыш керек да. Келиндерди ошентип эле сиз айткандай психология менен ушинтип неме кылса, тарбияласа, семья деле ошол боюнча сакталып калат. Мен аял киши өзүбүздөн деп коем, көп нерсечи тилибизден, өзүбүздөн. Билбейм, эми арасында ушундай эле түшүнбөй эле мынтип атса деле ушундай эрлер болушу мүмкүн, бирок арасында да эрди деле мындай кылып өзүнүн жолуна салса болот деп ойлойм менчи. Ооба,
дайым бирөө сүйлөп аткандачы мен мынтип байкап көрөм да анан ойлойм да бул адамдын ичиндеги бир травмасы болуш керек деп унчукпайм. Себеп дегенде анын жашоосу менен биз жашап көргөн жокпуз. Эч ким Тахмина болуп көргөн эмес, Жанжылик болуп көргөн эмес, же ошол сүйлөп аткан кыз болуп көргөн эмес да. Балким ушул подкастта да менде бир кыз баягы экинчи турмушунда ошентип интервьюсунда ой жүгүрткөн да. Аны мен ойлоп калдым, балким биринчи турмушунан көрбөгөн нерсени бул экинчи турмушунан ошону талап кылып атса керек деп ойлоп койдум. Балким анын бүгүнкү күндөгү ою ошондойдур. Бирок бир убакыт келет, балким анын ою да өзгөрөт. Кене Аллах Таала бизди күндө ар кандай кылып кое берет экен. Ар кандай мүнөз менен ойгонобуз кээде. Ар кандай кийим кийебиз, ар кандай мен деле жолук байлайм, аны сындап эле коюңуздар. Ойнуң ачык дейт. Балоону кыргыз айымы, келини имандуу болуш керек. Иман жүрөктө болуш керек, жүрөгү жолго салыш керек биринчи. Анан кийин башка бирөөнүн башындагы чөптү көрбөй, мен эмне кылдым? Мен кандай иш жасадым? Менин кийингеним кандай? Менин кыздарым тарбиясы кандай? Ата-энеме болгон мамилем кандай? Туугандарымдын жүрүн туруму кандай? Биринчи ошолордон баштайынчы тарбияны тааныбаган адамга жазып акылдуу болбой дешибиз керек да. Сыңарындай биздин маегибиздин соңунда калуу тилек, өзүңдүн эркин микрофон эмне жөнүндө айткың келет, ошолорду айтсаң болот. Биринчиден ушул жерге келип отурганыма себеп болгон сизге ыраазычылык билдиргим келет. Мен негизи баягы бирөөгө жабышып эле лөллөнгөндү жаман көрөм да, ошон үчүн кайра унта бергим келбейт, жабыша бергим келбейт. Анан бирок мына жагымда бар. Сизге ыраазычылык билдиргим келет. Анан ушул жерге чейин алып келип бас сен барышың керек деп жетелеп мына эшикте күтүп отурган жолдошума биринчи ошол адамга ыраазычылык билдиргим келет. Басып барышың керек деп балдарымы дайындаттырып баардыгын ордуна коюп өзү жетелеп келди. Канча келиндер ошо жолдошунун, кайын журтунун айынан канча сонун таланттар бар, чыкпай отургандар толтура да. Анан кайын журтума, кайнатамдын астына бардык кечегелерден алдынча. Салам жок сиздерге. Барып келейли, ушундай чакырып атышат деп. Буга чейин негизи блог баштаганым деле кайнатамдар деле эч ким билбейт эле да, заблокотуп коюп анан өзүм кеңеш чыгарат элем да. Кече отуруп бардыгын чыгардым чекеден, көрө беришсин майлем депчи. Ошо кайын журтума ыраазычылык билдиргим келет. Жыйынтыкка жетипсиң да. Кайнэжемдерге ыраазычылык билдиргим келет. 3 кайнэжем бар. Үчөө тең кечеден бери күндө чалышат. Видеосунан чалышып, көрүп, Мен кошо жүрдүм го алар менен сүйлөшүп, видеосун. Дагы деле ошо каерде жаттың, кандай жерде жаттың, эмне жеп атасыңар деп чалат. 3 кайнэже, сонун сиңдилүү болушуңуздар менен кайнэже эмес эжелерим бар деп айтайм. Эми элге түшүнүктүү болуш үчүн кайнэже деп коем, эже деп эле эме кылам. Ошо кайын журтума ыраазычылык билдиргим келет. Колдоп атышат кечеден бери. Башка согондо отур деп койсо азыр отурат элем мейликирдечи, мисалы үйдө отурат элем да. Ошо баардыгына ыраазычылыгымды эле билдиргим келет. Анан сонун. Буюрса ошол региондор менен менин келиндер менен иштешким келет. Биринчи эле иштешип аткан Тахмина менен, эмне дегенде өзүбүздүн Кыргызстандын брендин көтөрүп, аз да болсо өзүбүздүн мамлекетибиздин ичиндеги бир товарларды сатсак, кичинекей болсо дагы бир киреше түшсө, бул түшкөн кирешелерге биз айымдарга жакшы сабактар жаздырат элек, жакшы платформаларды түзөт элек. Буга дагы финансы керек. Мына ушул жерде Накта подкасттын студиясында отуруп, мынтип интервью тартып, маек куруп атканыбыз дагы бул жөндөн жөн эле бекер эмес. Мунун аркасында көптөгөн адамдар иштейт, көптөгөн оператор, режиссер, монтаж жасагандар бар, ютубка киргизип аткандар бар. Алардын баардыгынын айлык акылары бар. Мына ушундай биздин кичинекей дагы болсо продукциябызды алсаңыздар, биз көп ушундай маектер менен фестивалдарды жасайбыз. Мына ушул Анжелика бренд кичинекей умывашкасы менен кремин колдонуп көрүңүз, жакса чоңураак кремин аласыз. Бул продукция сиз менен мени жакындаткан көпүрөгө. Буюрса ошол Тахмина кызматташыбыз куттуу болсун. Буюрса сенин дагы жакшы бир өзүңдүн товарларыңды, продукцияңды чыгарсаң, мен да колдогонго дайым даярмын. Көрүшкөнчө фестивалга даярдык кетти бизде.